Kimde kim жараткандын астына барбастан мурда жаратканды разы кылган адам акылдуу дейт. Жараткан астына бардыгыбыз инна лиллах ва инна илайхи раджиун, бардыгыбыз Кудай үчүнбүз, Кудайга бир күн кайтып барабыз. Жоктон бар кылган ким? Өмүр берген ким? Жандала турган ким? Рызкы берген ким? Аллах Таала сени жоктон бар кылдыбы? Кайра Аллах Тааланын астына барасың. Мана атабыз мен 94-дөмүн дейт. Төрөлгөндөн бери 94 жылдан бери мен 54-дөмүн. 54 жылдан бери эненин курсагынан инга деп төрөлгөндөн баштап мүрзөнү көздөй баратамын. Канча калганын мен билбеймин. Менин да канча тең курсташтарым менен кичинекейлер өтүп кетти. Өлүм баарыбыздын башыбызда бар. Сен жашооңда президентке жолукпашың мүмкүн. Премьер-министрге жолукпашың мүмкүн. Бирок Аллах Тааланын астына барарың ак. Сен ак үйгө кирбешиң мүмкүн, акимиятка кирбешиң мүмкүн. Бирок мүрзөгө кирериң хак. Бүгүн урматтуу мусулман бир тууган, конок келди, шуну разы кылып коеюн. Айыл өкмөттү разы кылып коеюн, шефимди разы кылып коеюн, аялымды разы кылып коеюн. Разы кылып атасыңбы? Бирок Аллах сенден разыбы? Hiç ойлондуңбу? Seni жоктон бар кылган, өмүр берген, акыл берген, перзент берген, өмүр жолдош берген. Ушундай жана айтып атат, аксыга келгенди мындай дейт. Аллах бейишти асманга жараткан болсо, бейиштин жерин аксыга жараткан, бейиштей. Ошондой бейиштей болгон жерди берген. Биз не кылдык Аллага? Эң биринчи акылдуу адам Аллага барбастан мурда Алланы разы кылган адам. Эми өзүңө суроо бер. Мен Алланын разылыгы үчүн эмне кылдым? Кебириң 50-ге кирдиң, сажда кылганды ал билбейсиң. Кебириң 47-ге киргенсин, гусулду нормально билбейсиң. Кебирибиз урматтуу мусулман бир тууган. 6-7 бала тарбия кылып атабыз, балдарга келимени жакшы үйрөтө албайбыз. Анан кыйын болуп эле бирөөгө критика кылган, башка кылган.